Кыргызстан тажик студенттерине өлкөгө кирүүгө уруксат берген жок. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда билим алып жаткан 100дөн ашык тажикстандык студенттин өлкөгө киришине уруксат берилген жок. Белгилей кетсек, студенттер буга чейин окууларын тажик жогорку окуу жайларында улантуу тууралуу Тажикстандын билим берүү министрлигинин сунушуна макул болбой, өлкөгө киргизүү өтүнүчү менен кыргыз тарапка бир нече жолу кайрылышкан. Бишкектеги Кыргыз-Орус Славян университетинде окуп жаткан Мухаммад Юсуф аттуу тажикстандык студент Бишкекке келе алган жок. Жаңы окуу жылы башталарда ал кыргыз-тажик чек арасына келип, бирок кыргыз чек арачылары аны өткөрүшкөн эмес. Анын айтымында ага окуусун Тажикстандагы университетте улантуу сунушу болгон, бирок ал буга макул болгон эмес. Мага жаңы ачылган атайын университетте окууну сунушташты. Мен Кыргызстанда стоматология факультетинде окуучумун, а бул жерден мага таптакыр башка адистикке окууну сунушташты. Эгер мени Душанбедеги медициналык университетке кабыл алса макул болмокмун, деди Мухаммад Юсуф. Ал Кыргызстанда медицина тармагында билим алып жаткан 62 тажик студенти Абуали Сину атындагы медициналык университетке которула алышканын, бирок мындай мүмкүнчүлүк баарына эле берилбегенин кошумчалады. Абу Бакыр Кыргызстанга келе албай калган дагы бир студент. Ал Бишкек медициналык университетинен чакыруу алганына карабастан чек арадан өтө алган эмес. Ошол эле маалда өз коопсуздугун ойлоп Кыргызстанга келүүнү каалабаган студенттер да жок эмес. Тажик бийлиги чек ара бир тараптуу жабылганын, студенттерди өткөрүү өтүнүчү менен Кыргыз бийлигине бир нече жолу кайрылганын билдирүүдө. Тажикстандын билим берүү министрлигиндеги өз булактар алар Кыргызстандын бийлиги менен тышкы иштер министрлиги аркылуу байланышканын, бирок жооп болбогонун айтышты. Кыргызстан быйыл апрель-май айларында болгон чек арадагы куралдуу жаңжалдан кийин кыргыз-тажик чек арасын бир тараптуу жапкан. Анда кыргыз бийлиги чек ара Тажикстан менен чек ара маселеси чечилмейинче жабык болорун билдирген. Эске салсак, быйыл кыргыз-тажик чек арасында 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон. Анын 2 жаш бала, мындан тышкары дагы 180ден ашуун киши жаракат алган. Тажик тараптан 19 киши өлүп, 87 киши жарадар болгону расмий кабарланган. Тараптар бири-бирин айыптап, кылмыш иштерин козгошкон. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы гана такталган. Чек араларды тактоодо эки тараптын негизги талашы кайсыл карта менен, кайсыл юридикалык документке негизделип иштөө керектиги боюнча орток пикирге келе албай, көп жолугушууларда иш чылбай жатканы айтылып келген. Бул АКШ менен Кытайды кансыз согуштан баш тартууга чакырды. Бунун башкы катчысы Антонио Гутерриш АКШ менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы карама-каршылыктардан өсүшү бүткүл дүйнөгө коркунуч туудурарын айтты. Ал эки өлкөнүн мурункуга караганда олуттуу боло турган жаңы кансыз согуштан баш тартууга чакырды, деп жазат CNN. Гутерриштин айтымында дүйнөдө эки өлкө толугу менен тирешүүгө айланып бара жаткан жагдай өнүгүүдө. Бул дүйнө үчүн коркунучтуу деп баса белгиледи ал. Америка Кошмо Штаттары менен Кытайдын ортосундагы мамиленин курчушу глобалдык экономиканын экиге бөлүнүшүнө, карама-каршы аскердик доктриналардын пайда болушуна, ошондой эле жасалма интеллектти өнүктүрүү стратегиясын түзүүгө алып келиши мүмкүн. Менимче биз жаңы кансыз согуштан качышыбыз керек. Анткени буга чейинки согушту башкаруу оңой болгон. Азыр баары татаалдашты, деп жыйынтыктады Гутерриш. Эске салсак, буга чейин АКШ Кытай менен болгон мамилесиндеги максатын ачыктаган. Ак үйдүн басма сөз катчысы Жен Псакинин айтымында АКШ Кытай менен конфликтте же кансыз согушка умтулбайт, тескерисинче ачык байланыш каналдары менен мамилени сактап калууну пландап жатат. АКШнын Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76-сессиясынын жогорку деңгээлдеги жалпы дебаттары ачылат. Бул тууралуу Тышкы иштер министринин маалымат кызматы билдирди. Анын алкагында бүгүн түштө президент Садыр Жапаров дүйнөлүк коомчулуктун алдында онлайн режимде кайрылуу жасайт.
Мамлекет башчысынын тапшырмасы менен Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 23-сентябрда деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок өлкөлөрдөн тим башчыларынын жолугушуусуна катышат. Андан соң өзөктүк куралды сыноого ар тараптуу тыюу салуу жөнүндө келишимдин күчүнө киришине көмөк көрсөтүү боюнча конференцияда сүйлөйт. 24-сентябрда энергетика боюнча жогорку деңгээлдеги диалогто, 28-сентябрда өзөктүк куралды толугу менен жок кылуу эл аралык күнүнө карата кеңешмеде болот. Ошондой эле министр буунун жетекчилиги менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Президент Садыр Жапаров 20-сентябрда Пермь мамлекеттик изилдөө университетинде адамдардын каза тапкандыгына байланыштуу Россия лидери Владимир Путинге жана Россия элине көңүл айтты. Бул тууралуу мамлекет башчысынын маалымат кызматынан кабарлады. Мамлекеттик Пермь улуттук изилдөө университетиндеги куралдуу кол салуунун кесепетинен адам курмандыктары болгон окуя тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алды. Кыргызстандын жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына чын дилимден көңүл айтып, бул трагедияда жабыркагандардын бардыгына тез арада сакайып кетишин каалайм деп айтылат мамлекет башчысынын телеграммасында. Эске салсак, 20-сентябрда эртең менен Россиянын Пермь мамлекеттик изилдөө университетинде студент имараттын ичиндегилерди аткылап, 6 киши каза таап, 26-сы жаракат алган. Ок чыгарган студент полиция кызматкери окуя болгон жерге барганда аны көздөй бир нече ирет аткылаган. Тартип сакчысы куралчанды жарадар кылып, мылтыгын колунан алгандан кийин биринчи жардам көрсөткөн. Ошентип шектүү кармалган. Борбор каладагы Фрунзе атындагы заводдун аймагынан бомба табылган жок. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынан кабарлады. Калп айтып, коомчулукту дүрбөткөн факты Ленин райондук ички иштер башкармалыгына катталды. Чогултулган материалдар эми УКМКга өткөрүлүп берилет деп айтты маалымат кызматынан. Аталган жайга бомба коюлду деген кабар милицияга саат 14:50 чамасында келип түшкөн. Жерине ыкчам тергөө тобу Ленин райондук жана Бишкек шаардык милициянын жетекчилиги чыгып кеткен. Жарандардын коопсуздугун камсыздоо жана эвакуациялоо максатында заводдун аймагы курчоого алынып, ошондой эле УКМКнын кызматкерлери да барган. Чүй облусунун мурдагы жетекчиси Туйгуналы Абдраимов мыйзамсыз баюуга шектелүүдө. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Тергөөнүн жүрүшүндө Туйгуналы Абдраимовдун жогорку кызматтарда турган учурунда кызмат абалынан кыянат пайдаланып, мыйзамсыз байыганы, Бишкек шаарынан, Чүй облусунун айлыгынан алда канча жогору турган үй-жай, унаа жана башкаларды сатып алганы, андан тышкары Кыргызстандын айрым коммерциялык банктарына каржылык инвестиция салганы аныкталган. Ошондой эле учурда ал кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн мүлкүн башка адамдардын атына жаздырган. Тагыраагы Туйгуналы Абдраимовдун туугандарына жана жакындарына 16 батир, 18 жер тилкеси, 2 унаа токтотуучу жай, 5 турак жай, 3 дыйкан чарба, 16 унаа. Ошондой эле Ысык Ата курортунун территориясында толук салынып бүтө элек имараттар катталган. Бул мүлктөрдүн жалпы суммасы 250 миллион сомдон ашык акчага бааланды. УКМК чогултулган материалдардын негизинде бул иш сотко чейинки тергөөгө, Кылмыш жаза кодексинин 323 беренесинин 2 бөлүгүнүн 1 пункту мыйзамсыз баюу менен катталып, кылмышты жасоого тиешеси бар адамдарды жана алар мыйзамсыз алган мүлктү аныктоо иштери жүрүп жатат. Билим берүү жана илим министри Болотбек Купешевка кылмыш иши козголду. Бул тууралуу репортер KG сайты өздүк булактарда таянып жарыялады. Маалыматка ылайык, ага ишти улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети козгогон. Бул боюнча УКМКнын басма сөз кызматына кайрылганыбызда учурда маалымат такталып жатканын айтышты. Болотбек Купешев 5 майда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен билим берүү жана илим министри болуп тайындалган. 61 жаштагы Болотбек Купешев министрлик кызматка келгенге чейин Бишкек шаарындагы номер 69 мектеп гимназиясынын директору, Герман Гмайнер окуу тарбия комплексинин директору, Бишкек шаарындагы Октябрь районунун акими, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Ысык Көл облусундагы Ак Суу районунун акими, Соода өнөр жай палатасынын түндүк аймактар менен иштешүү департаментинин жетекчиси кызматтарын аркалаган.